Менин атым Гүлшайыр. Мен 57 жаштамын. Мен Кудайга келгениме 12 жыл болду. Кудайга рахмат. Ошондон бери Кудай менен жашап келатам. Менин келишиме Кудай ушу эки кызым аркылуу себеп болгон. Эки кызым менден мурун келип, анан мен ошолор аркылуу, ошолордон жакшы кабар угуп, ошолор аркылуу келгемин. Биринчи укканда мен кыздарымды кубалап, орустун Кудайына ишенип кеттиңер, жолобогула. Келбегиле үйгө. Мага Куран окуй албай каласыңар деп үйдөн куунтук кылганмын аларды. Ошентип анан алар мен үчүн аябай сыйынышыптыр. Анан ошо сыйынууну Кудайым угуп, мени дагы тандап алды. Мен Кудайга ыраазычылык келтирем. Мен эч бир оюмда жок эле. Биринчи жолу чакырганда эле Кудай өзү жетектеп алып барыптыр. Анан барып жакшы кабар угуп, ал жерге бүт жаштар келсем, анан ошо жерде Кудай жүрөгүмдү ачып, экинчи жолу келишимде эле Кудай мени кафедрага алып чыкты. Анан эчтеке айтарымды деле билген эмесмин. Кафедрага чыгып алып, "О Кудай, мени кечир, мен сага каршылык кылдым" деген ойлорду Кудай өзү жиберди жүрөгүмө. Мен эч кандай бир кечирим суроону деле билген эмесмин. Ошентип Кудайым алып чыгып, анан сыйынып атсам, жанымда бир тууган, "Сенин сыйынууң жакшы, Кудайга айтканың, бирок Иса Теңирди оозуңа ал, Иса Теңирден кечирим алышың керек. Иса Теңирдин атын чакырып туруп анан кечирим ал" деген сөздү уктум. Анан ошондон баштап Кудайым Иса Теңир аркылуу куткарарын билип, Иса Теңирден кечирим алдым. Ошол күндөн бери Кудайга шүгүр, Кудай менен жашап келатам. Анан сыйынуунун ушунчалык күчү бар экенин билем, анткени мен сыйынуу аркылуу келдим. Мен дагы балдарым үчүн баскыла, жүргүлө деп аларды айткан жокмун, бирок ушу сыйынуу менен эле Кудайга айтып, "Кудайым, ушу балдарымды да куткарып алсаң экен, мен сыяктуу ушулар да жандары куткарылып калса экен" деп эле Кудайга айтып, сыйынуу менен Кудайым ошо балдарымды да куткарып алды. Мен 12 балам бар. Алардын Кудайга шүгүр азыр 9 балам Кудайдын кечиримин алган Кудайдан. Ошо азыр Кудайга шүгүр мен 26-сентябрь элек 26 неберем бар. Алар дагы Кудайды таанышат. Азыртадан кичинекейинен сыйынып, Кудайдын атын билишет, Кудайдын кечирим аларын дагы билишет, угушат, чогулушат, чогулганда сыйынышат алар дагы. Кудайга шүгүр, Кудайга миң мертебе тоо келтирем. Айланайын Иса Теңир, сен бизди ушу куткарып алганың үчүн, ушул уплас дүйнөдөн, жалган дүйнөдөн куткарып алганың үчүн ыраазыбыз деп Кудайга бардык убакта жалынам. Кудай бизди тандап алганын артыкчылыгы бизди дүйнөдөн бөлүп алып, өзүнүн ыйык бейишине салганына мен миң мертебе ыраазычылык келтирем. Айланайын Кудай, сен ушунчалык жалган дүйнөдөн бөлүп алганың үчүн рахмат деп Кудайга, Исага ыраазычылык келтирем. Мурдагы жашоом эми Кудай эмес, ыйык Кудай эмес, адам дагы жиркеничтүү жашоодо жашагам мен. Анткени мен башында мындай деле аракты көп деле иччү эмесмин, бирок кийин жолдошум каза болуп калды. Ага шылтоолоп арактан да ичип баштадым, тамекини да тартып баштадым. Ушундай ыплас күнөөлөрдү кылып жашагам. Анан Кудай тандап алгандан кийин Кудай өзү ыйык, бизди да ошо ыйыктыкка үйрөтүп, ошонун баардыгын кандай алып таштаганын өзүм да сезбей калдым. Ушу сыйынуу аркылуу эле Кудайым тамекиден дагы тазалады, арактан да тазалады, башка дагы башка ыплас нерсенин баардыгынан Кудай тазалады. Ошого миң мертебе ыраазымын Кудайыма. Биздин ошондой чогулганыбызда ишенбеген күйөө балам да бар да, анын арасында ишенбеген келиним да бар. Алар үчүн ал биздин отурушубуз бир мындай түшүнүксүз да. Отурушат, биз сүйлөшөбүз, сыйынабыз, аларга деле көп маани беришпейт да. Анан Кудайга шүгүр, азыр жана улуу күйөө балам биз менен чогулуп отурганда, анан "Сен улуусуң да кел, сен биринчи сыйынып кой, эркексиң, улуусуң, кел сыйынып кой" дегенде ал азыр мындай көнүп кетти да, ал ушунчалык каршы болчу. Тим эле силер өлөсүңөр, силерди өлтүрөт деп эле жүрчү да. Анан азыр жакшы болуп калды да, ушу силерди күйөө албайт, силер ушу боюнча каргычакты күйөөгө тийбейсиңер, ушу боюнча анан каласыңар деп кыздарга аябай асылчу да. Анан азыр
көрүп атат Кудайдын кандай ырайым кылып атканын. Кыздарым баары турмушка чыгышты. Күйөө балдар да Кудайга шүгүр, алар дагы ишенгендер. Баарыбыз чогулабыз, баарыбыз сыйынабыз. Кичинекей неберелерим да ошо бизди көрүп, азыр 1 жаштагы неберем дагы колун сунуп сыйынганга үйрөнүп калды. Кудайга миң мертебе тобо келтирем, айланайын Кудай, сен ушунчалык кереметиң, күчтүү Кудайсың, Иса Теңир деп. Балдарды Кудайга эле тапшырам. Кимиси эшикке чыгат, кимиси үйдө болот, баарын тең эле Кудайдын алдына алып келем. Эрте менен эрте туруп, Кудайды даңктайм, андан кийинки сыйынуумда балдардын ар бирин өзүнчө Кудайга алып келем да, Кудайым кайда баратканын билет, Кудайым эмне кыларын билет, ошонун баардыгын Кудайдын алдына алып келсек, биз анда жүрөгүбүз тынч да, анткени Кудай өзү жетектейт аларды. Мен ошон үчүн жүрөгүм ушунчалык кубанычка толуп турат, анан тынчтыкка да толгондо Кудайга даңк болсун. Балдарымды мындай бир туура эмес иш кылып алса айтам да, бул эмне кылганың, бул болбойт, мындай кылган болбойт да деп. Ошондо алар дагы айтышат, мен жүрөгүмдө Иса жашайт да, мен кантип жамандыкка барам. Бардык убакта эле Иса бар да биздин жүрөгүбүздө деп. Мен ошол сөздөр үчүн Кудайга ыраазычылык келтирем. Чын эле Кудайым, сен биздин жүрөктөрүбүздөсүң да, ар бирибиздин жүрөгүбүздөсүң. Сен эч бир жамандыкка алып барбайсың деп, ошон үчүн Кудайга бекем тапшырам. Алардын жүрөктөрүндө Кудай бар экенине ишенем. Кудайга шүгүр, мен алардын арасында ушунчалык бактылуумун. Анткени балдарым тегеректеп отурса, баарыбыз сыйынган чогуу болсо, баарыбыздын жүрөгүбүз бир Кудайды даңктаган үчүн Кудайга бактылуумун деп эсептейм мен өзүмдү.